Үміт айымға сұрау беретелем да, Үмітхан айым, айтсаңыз, массалық маалымат қаражаттарында, социалдық тармақтарда Ноқат районының жашоочусу Шерзатбек Умарбековтың жөнүндө сөз болуп атат да. Ошол жерде деген асфальт жолдору начар жасалып, ошол жөнүндө жазса, эртеси күнү камап кетишиптир да. Уктуңузбу? 2 күн мурда болгон окуяда эмне себептен камалып кеткен? Эл арасында деген ошол коррупцияны ачыкка чыгарып, ушу жолдорду уурдап атышат, карабайсыңарбы деп бийликке кайрылса, ошондуктан камалып кетти деген сөз болуп атат да. Маалымат барбы? Жок, ал боюнча маалыматым жок. Тактап мен сизге өзүңүзгө маалымат берем. Антип камалышы мүмкүн эмес. Андайга жол берилбейт. Эмнеге мен бул суроону берип атам? Анткени деген бул мыйзамга түзмө-түз тиешелүү. Эртеси күнү коррупцияны ачыкка чыгарган, мамлекетти тоноп атат деп жанакындай жолдор боюнча болобу, башка жаатта болобу маселелерди көтөргөн жарандарды ушинтип камалып кетсе, а бирок деген ушул перепост кылса, ошол жөнүндө дагы маалыматты чыгарган адам дагы, ошол маалымат менен бөлүшкөн адам да камалып кетет экен да. Камалып кетет дегенде, жок дегенде штраф болот экен. Анан мени таң калтырган нерсе, бул жерде деген виды взысканияга бизде эмне кирет? Эскертүү кирет, пробация кирет, штрафтар кирет. Мисалы таксисттер болсо, анда мүлкүнө арест коюлуп кетиши мүмкүн. Эми бул ушу мыйзамдарды карап келсек да, ортодо деген штрафтар кайсы сумма жөнүндө сөз болуп атат? Жөнөкөй жарандар жөнүндө сөз болсо, айтсаңыз? 1000 эсептик көрсөткүч. Бул канча сом? 100 000 сом. Сиздин бүгүнкү күндө акыңыз канча, сиз министрдин орун басарысыз? Кайталап коесузбу? Сколько ваша заработная плата в месяц составляет? На руки 80 000. 80 000 аласыз, На руки, колго аласыз. Эми элестетсеңиз, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 80 000 алган жарандар көппү? Урматтуу Эльвира Жаралбековна, бул... Жок, мен бул именно ушул мыйзамга такап сурап атам да. Кандай дейсиз сиздин оюңуз? 100 000 сом штраф салынып атса, акылары 25-30 000 сом болуп атса, бул орточо акы. Региондорду алсак, Бишкек шаарын алсак, эми өйдөсү да бар, ылдыйкысы да бар да, контракт боюнча, договор боюнча. Анан штрафтарды 100 000 сом койсок, эртеңки күнү ал адамдар эмне болот? Үй бүлөлөрү ажырашат. Сен эмне деп сүйлөдүң, кандай дедиң деп. Окуп аткан жарандар деген студенттерди университеттерден кетишет, контрактыларын төлөй албай. Биринчиден айыппулдар айлык маян акыга карата эсептелбейт да, ал укук күнөөлүү жолсундун Дүйнө жүзүндө деген штрафтарды салып атканда акыларын карашат. А Кыргызстанда карабайбызбы? Жок, ал бул жерде күнөөлүү жолсундун көлөмүнө жараша. Бирок урматтуу депутаттар, бул биринчи окуу болуп атат. Депутат Алишер Ташбаев жана Динара Ашымовна сунуш берип даярлап атышат, жана аны азайтуу жактарын, жана бир топ депутаттар. Бул азайышы сөзсүз ыктымал, эгер сиздер колдосоңуздар. Эми мындайда, Маданият министрлигине суроо, ушул маселе боюнча иштейм деген Маданият министрлиги сиздер экенсиңер, анан юстиция министрлиги. Кошумча штат сиздерге берилдиби, ачылдыбы? Урматтуу Эльвира Жаргалбековна, Маданият министринин биринчи орун басары Эсенгул Чыңгыз. Сизге маалым болгондой, ошол маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору бизде ачылган. Ал жерде 11 штат ачылды. Азыркы учурда ошол кызматкерлер менен толуктоо иши жүрүп жатат. Эгерде толук комплектация болор менен буйрса, бул багытта иштерди алып барабыз. Бирок президент тарабынан деген кошумча штат ачууга, кошумча каражат бөлүүгө, акыларга эми как бы вето коюлбады беле? Кантип иштейсиңер? Жок, Эльвира Жаргалбековна, бул президенттин жарлыгына чейин чыгып түзүлгөн. Азыркы учурда ошол кызматкерлерди алуу боюнча, анткени 11 штаты менен бюджети менен толугу менен ачылган бул. Азыр ошолорду кызматкерлерди алуу процесси жүрүп жатат. Кадырбекович, сиз аялдарга орой мамиле кыласыз деген пост интернетте, Фейсбукта чыкса, сиз эмне деп жооп бересиз? Кандай аракет кыласыздар? Иш аракеттериңиз кандай болот? Эч нерсе кылбайм. Арыз жазбайм. Аялдарды сыйлайм.
Сиз аялдарды сыйлабайсыз. Анткени бул жерде парламентте аялдар менен орой мамиле кылып айтышканыңызды комитеттен дагы парламенттен болгондо мен өкмөткө арыз жазып, сиз жөнүндө арыз жазгам. Жарым жылдан кийин сиз выговор алгансыз. Мен аны билем да. Бирок деге бул жерден сиз айтып атасыз да, магазинди тоноп жата береби депчи, мына мен коллегам сурап атсачы. Значит, критика менен ууруну бир даражада коюп атасыз да. Туурабы? Сиздин сөзүңүз 5 мүнөт мурда. Элвира Жаралбековна, мен выговор алган жокмун. Расмий түрдө айтайын. Экинчиден, мен Анда өкмөттөн адамдын туура эмес маалымат келиптир. төлөй албайм же жоопкерчилик тартпайм деп эле бирөөнүн укугун бузуп, кодулоп, чектеген болбойт да деген бул байкы принциптер боюнча мен мындай жалпылап айттым. Рахмат. Бирок эч качан улуу трибунадан чыгып алып туруп, бул кылмышка туура ууру деп айтпаңыздар, туура эмес болот. Сиздин статусуңузга жарашпайт. Сиз юстиция министринин орун басарысыз. Фемиданы жактаган, мындай колдоп жүргөн адамдардын бирисиз да. Болуш керексиз да, идеалдуу мындай чиновник катары айтат элем да. Поэтому трибунадан не разбрасывайтесь такими словами. Сизге жарашпайт. Макулсузбу? Мыйзамды жактаганда маалымат негиздегилердин негизинде биз коргогонго жана ар түрдүү мисалдарды келтирүүгө муктажбыз. Всеми доступными методами деп сиздерге ким айтып атат? Андай сөз, ошол сөзгө туура келип атат да азыр. Жаңылбаңыз. Азыр жаңылып каласыз да, дагы бир мындай сөзгө илинесиз да. Бюджетте бизде профицитпи же дефицитпи? Мен аны ыйгарым укту эмесмин да жооп бергенге. Сиз министрдин орун басарысыз, сиз саясатта эмне болуп жатканын билбесеңиз кандай болуп калат анда? Профицит да. Жалпыга маалымдоо каражаттарын укканыма караганда профицит да. Эгерде профицит болсо, эмнеге акыркы жылдары, жалаң гана акыркы жылы да ол чойгон штрафтарды өкмөт алып келип атасыздар. Каражат жетишпейт абы бюджетте. Мен ыйгарым укту эмесмин, Элвира Жаралбековна бул суроого жооп берген. Мен ушул штраф боюнча эле келип доклад чыгып Трибунада чыккандан кийин биякта 90 депутаттын суроонун баарына жооп бериш керексиздер да. Эми жоогуңуз жок болсо, мен айтып коеюн да, эгерде бюджетте жетиштүү болсо, мындай олчогон штрафтарды алып келмек эмессиз. Бул бир жообу, экинчи жообу болсо, элдин баарын коркутуп үркүтүп камат салайын деген мындай ниет болуп атат да. Андан көрө, может быть, бюджетти толтурабыз деп жооп берип коюңуз да, туура болот да. Бул жерде камоо жок эч кандай. Бул укук бузуу. Арест болот на имущество төлөй албаса, мисалы бир таксист пост жазса, анан жооп бере албай калса, 100 000 сом жок болсо, юрлица болсо 200 000 сому жок болсо, анда деген взысканиянын түрлөрү бул 28-чи берене боюнча биякта биздин урматтуу прокуратура башкы прокурордун орун басары отурат, ал деле далилдеп берет да. Эскертүү бар, пробация бар, штрафтар бар и арест бар да, бул бир оокатка. Поэтому сиз мындай жаңылбаңыздар да, мыйзамды жакшылап карап алыңыздар. Мындайда сөз баш алмай бар, тил кесмей жок деген баары бери Кыргызстандын бүгүнкү күндө 30 жылда эң чоң жетишкендиги сөз эркиндиги. Анан бул жерден жаңылып калбаңыздар. Анысы эле баардыгын мындай жоопкерчиликке тартам деген туура эмес позиция болуп атат да. Абдан туура эмес, жаңыласыздар. Рахмат.